Assalamu alaikum. Bu bugün echkilerimde birinchi jol kökкө чыгардым. Köpten beri bu koroda jatkanda quruktaylı. Күндөлө көрбөй. Азыр эми birinchi жолу buyursa kökкө чыгардым. Булар баары англонубийский. Мен уже англонубийскийлерге өтүп жатам. Булар жаныңдан кетпейле ушинтип айлана берет. Баа чоң эчкибиз. Бул Лола деген эчки. Бул аябай жоуш жакшы эчки да. Бул сүттү ошо 4 литр, 4,5 литрге чейин берет. Эмчектери уйдукундай болуп, ошол бир жагдан эле 1 литр берет да, салсаңчы. Ушундай. Булардын сүттөрү даамдары аябай жакшы болуп экен, ошол себептен англонубийскийлерге өттүм. Бұл қарағат деген улагыбыз. Бұл азыр жашыға жетіп, ошо бір жаш бір ай болду. Бұл деле тууп, улак сатылып кеттим. Ал Айманчук деген улак, бұл 9 айлык, 8 айлык болду. 8 айлык болду. Айманчуктун энеси тараптан баандай альпийский 5 литровый. Анан атасы Курган деген теке, бұл Россиядан, ошо Кургандан келген таза англонубийский теке болчу. Ал эменики карагаттыкы. Атасы бул битал, таза битал, анан энеси таза англонубийский. Карагат деле эми сүт канча берет эми көрөбүз го. Буюрса желиндери жакшы менен. Бул ошо 1 жаштан эмелип өттү да, 1 ай өттү, ушундай болду да кетет. Onun enesi ошо 3,5 литр, 4 литрге чейин берген англонубийский эчки таза. Атасы битал болгон. Лоланын таза эле англонубийский эчки бул. Буюрса ушул англонубийскийге өткөн себеби эле булардын сүттөрү аябай даамдуу экен, жыттар болбойт экен. Ушунда анан жоуш келет экен буларчы. Апсалаңдап эле баандай кылып талашып, бир секирип ой солоңдой жүрбөйт экен негизи. Ошол себептен англонубийский эчкилерди көбөйтүп жатамыз буюрса. Негизи менде эчки көп болчу. Ушул жакшы англонубийскилерди алып калдым да. Буюрса азыр таза теке деле бар. 100% англонубийский, аны бирөөгө берген болчумун. Буюрса ошону кошуп эми тазарат да бир жылдан жылга. Буюрса бул Айманчук деле 5 литр, 6 литр сүт бере турган эчки болот буюрса. Бул деле жакшы, каны аябай жакшы да, линиялары. Улак кезинде эле тууп коюп, бир аз кичинекей болуп калды. Буюрса өсөт го. Бул аябай чоң эчкинин улагы негизи.